Учурда мен Бишкек Кан Токмо Куна жолунун оңдоп түзөлүп жаткан бөлүгүндө турам. Бул жерде 4 чакырымга жакын аралыктан асфальт жабуу салынып, жаңы жол төшөлүгү даярдалып жатат. Жергиликтүү тургундар бул иштердин сапаттуу жүрүшүнөн үмүт арттырып турушат. Автогрейдер айдоочусу Элдияр Бачиринов күн сайын таң эрте жумушуна келип, жолду тегиздөө, топурак катмарын түздөө иштери менен алек. Ал мындай иштерди кылдаттык жана жоопкерчилик менен аткаруу зарыл экенин белгилейт. Бул бейстин алдыңкы катмары. Бул автогрейдердин айдаганыма 10 жылдан ашып калды. Бул фирмада иштегениме 7 жыл болду, 7 жылдан ашып калды. Азыр биз жолдо уровень, бул автогрейдер уровень чыгарабыз. Бул уровень кандай уклонун, жолдун түздүгүн чыгарбаса көп нерсе ушу автогрейдерден зависет. Бул иш оңой эмес. Бул аябай оорураак иш да. Анткени уклонун, уровенин чыгарышыбыз керек. Жолдун 5200дөн 9050 чакырым аралыгында жер казуу жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Бул бөлүктө курулушка тоскоол болгон объектилер алынууда. Мындан сырткары, ушул эле 2 чакырымдай тилкеде жолдон өтүүчү 3 суу түтүкчөсүндө да оңдоо иштери жүрүп жатат. Жолдо капиталдык оңдоо иштеринин алкагында инженердик коммуникациялар да эске алынган. Бүгүндө байкасаңыздар болот, топографиялык жумуштар соңуна чыгып, башка топографиялык жумуштар кошумча чекиттер коюлуп, ал чекиттердин үстүнөн негизи нивелирдөө жүргүзгөнбүз. Ошондой эле кызыл сызыктар белгиленип, ошол кызыл сызыкка кирип калган курулуштар, өсүмдүктөр баары тазаланып, бүгүнкү күндө асфальттын туурасындагы иш жүргүзүп жатабыз. Артынан байкасаңыздар, бул негиздөөчү катмардын астындагы катмар, англисче айтканда саббейс деп коебуз. Калыңдыгы бул жакта долбоор боюнча 25 см материал, ал төшөлүп, тапталып, анан үстүнөн тест алынып, анан эмки катмарга уруксат беребиз. Негизи колдон келишинче эле бат жана так иш алып барып турабыз. Бул жакта баары график боюнча, баары план боюнча, эч кандай кыйынчылыктарды биз көрбөй элебиз. Жол курулушунун так жана сапаттуу жүрүшү геодистердин так ишине түздөн түз байланыштуу. Учурда унаа жолдун 14,5 чакырымы долбоорлонуп жатат. Жаңы асфальт жабуу, унаа токтотуучу жайлар жана көпүрөлөрдү оңдоо иштери да каралган. Транспорт министрлиги жол курулушу ыкчам жана сапаттуу жүрөрүнө ишендирүүдө. Биз жолдун азыркы 2 километрин жаптык. Жана демонтаж иштерди кылып бүттүк десек болот. Эски асфальтты сырдык, жол чегине кирген бактарактар кыйылды, столбалар алынды, жана да эски суу түтүктөр алынды. Азыркы учурда асфальтка чейинки иштер жүрүүдө, жолдун катмарын төшөп атабыз. Бул жерде азыр 2 катмар болот. Саббейс деп коебуз, 25 см, анан 20 см салынат. Андан кийин асфальт төшөлөт. Бул жол өзү 6 тилкелүү болот. Жана жаңы жол чырактар коюлат, жаңы аялдамалар коюлат. Тротуар салынат эки чекесине жолдун. Жаңы лотоктор коюлат. Бишкек Кан Токмо Куна жолу этап-этабы менен жаңыланат. Долбоор аяктаганда бул каттамда жүргүнчүлөр үчүн коопсуз заманбап шарттар түзүлөт деп күтүлүүдө. Бул тармактагы иштердин сапаты жана ыраттуулугу коомчулуктун көзөмөлүндө болот. Айдана Ашимова, Данияр Тилибалдиев, УТРК Чүй.